жолуктук долбоору МТС телеканал менен биргеликте 3-чү сезондун 23-чү чыгарылышына сиздер менен көрүшүп отурганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ал эми биздин акыркы эфирлер чындыгында оор болду десек болот. Руслан мырза менен Урлай айым эки жолго түшкөнүнөн дагы жашообуздагы азыркы убакта социалдык темалардын баары колдонгондуктан биздин редакцияга чалып айымдардагы мырзалардагы өздөрүнүн ой пикирин билдирди десек болот. Бирок ага карабастан биз Руслан мырзанын өзүнүн талапкерин күтүп, калган катышуучулардын бактысы менен күрөшкөнгө аракетибизди кыла бермекчибиз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Экранга жакын келип кетсеңиздер, бүгүнкү эфир күндөн мындан да кызыктуу болот. Албетте мен чайнекти кармаганда эле биздин көрүүчүлөр дароо сезди болуш керек. Апамдын чайы өзгөчө даамдарды балалык кезде эске салып, апаңдын чай берген күндөрүн дагы эске салып келет. Ал эми ар эфир сайын апамдын чайын мен өзүм ичсем, бүгүн талапкер мырза Бектур мырзага берейин деп атам да. Микрофонду берип азыр көрөлчү, мына Бектур мырза ичип туруп даамын канчалык айта алат экен. Микрофон берсеңиз Бектур мырзага. Ичесиз, анан даамын айтып көрүңүзчү. Bunun даамы өтө. Кыргыздан чыккан өтө эле кооз, өтө даамдуу чай экен. Бектур мырза да келтирип турбай келсиздер. Чындыгында апамдын чайы өзгөчө даамдарды эске салат. Балалыкка бир барыңыз келсе, анда биз жолуктук долбоорун көрүп, апамдын чайын ичсеңиздер болот. Анда эфирди алдыга карай улайбыз. Дароо эле баягы бизде мисалы отуруштарда отурганда, тойлордо отурганда, мисалы бизде мындай улуу апаларыбыз да бар го, кружка койдум, ушулга сундум, белектем, сен ырдап кой деп мындай бири-бирин өткөрүшөт го. Ошол сыяктуу эле мен Бектур мырза чай берген себеби сиздерди ортого чакыралы деп атабыз, айтып турган экенсиздер. Кезек сиздерде. Бойлору дагы, салмактары деле бирдей окшойт, куп жарашып бири-бирине. Саламатсыздарбы катышуучулар? Саламатсызбы деге. Бектур мырза жок болуп кеттиңиз, эмнеге келген жоксуз акыркы эфирлерге? Өткөнкү эфирде ден соолукка байланыштуу келе албай калдым. Белим ооруп, ошондон тура албай. Аттан кулап түштүңүзбү? Жок, мен өзүм 2 жылдан бери Москвада жүргөнгө улак ойноп. Ойной элек болчумун, өткөндө улакка барып калгам да ошол жума. Ошондон ошо бел ооруп көп көрбөгөнгө. Азыр жакшы элесизби? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Сиз ооруп жатканда айтургандан кандай поддержкалар болду? Жакшы эле болду. Белиң оорубаса өзүң жакшы карап үйдөн чыкпай эле. Өзүң эле өзүң бол деппи? Эч кимге ишенбеди. Мындай майз алып барып берейин. Же ушундай мындай жакшы эмне сөздөр болот атпы эми? Ал жагы ашыкча эле го дейм. Алып барып берейин деген жок. Кыздар ооруп калса аябай күтөт го балдардычы. Анан балдар деле сипал деди да, эми өзүң сипап алып барып берейин го деген жок. Өзүңүз барып майз алып алыңыз деди. Только совет берген турбайбы, Колдо бер да, колго көрөбүз да. Жолун көрбөстө аптекам якта деп. Жакшы. Айтурган көрөлчү анда. Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга? Саламатсызбы? Эми Бектур мырза, о белин оорутуп алыптыр. Сиз тараптан кандай колдоолор болду? Бизде айтурган эмес, талаптарды көп күткөн катышуучу айымдардын бирин толуктайт, Ошол эле убакта өзүнүн талапкерине да ушул убакта кандай жардам берди деген суроо туулуп атат да. Кыйратып эч нерсе жардам берген жокмун. Анын себеби мындай, эгерде адам кааласа, ошону кылат эмеспи? Анан ошол менден каалоо болгон жок окшойт. Жакшы болуп кетти деп эле мындай СМС аркылуу эле билдирүүлөр болот да. Экөөбүз эч кандай жолуккан жокпуз. Анан экөөбүз бири-бирибизге мынтип кам көрүп, анан муну ичип ал, анан жакшысыңбы, тигиби деген этапка өткөн жокпуз да, мамилебизчи. Анан мурунку чыгарылышта эле мен биздин мамилебиз устады дегендей эле, белинен кырсыктап
ушу үйүндө болуп калды. Андан кийин сүйлөшкөн деле жокпуз. Анан эми көңүлү жок адам болуп турсам, жөн эле показухадай болуп, кандайсың, жакшысыңбы деп жөн эле калп мындай лицом менен антип сурагым келген жок. Эмне себептен көңүлүңүз жок болуп калды? Көңүлдө эле сүйлөшүп, ат минип, жакшы эле жолугуп жүрбөдүңүздөр беле? Ооба, биринчи келгенде эле сыйладым. Кадамдар аябай сонун, мыкты деңгээлде, азыркы күндө деле мыкты деңгээлде өзүн көрсөтүп жатат. Анан көңүл деген бул мындай акчага сатып ала турган же болбосо бир нерсенин ордунан толуктай турган нерсе эмес экен. Көңүл бул өзү ичтен келет да. Же ал пайда болот ошол адамга, же такыр эле жок да алчы. Анан мен ошол ичимден сезимди ойгото аламбы деп өзүмө да убакыт бердим. Бектур мырзага гана эмес. Ушундай аракетин көрсөң, ушундай жакшы мамилеси болуп турса, үйдөн деле мага совет беришет да, сени сүйүп турган жакшы депчи. Анан ошондой көңүл коюп көрдүм, бирок результат чыккан жок. Бектур мырза, сизге суроо берейинчи. Эмне себептен сизге көңүлү жок болуп калды ойлойсуз айтургандан? Айтурган ойлогон адам эмес окшойм дейм да. Бирок колдон келген эле кылдык. Көңүлү жокко курбекер аракет кыла бербейбиз да. Убакыт деген алтын нерсе да. Жашоодо эң кымбат нерсеси убактыбыз да. Анан ар жагы келечегин көрүп албагандан кийин убаранын кереги жок деген да. Ал нерсени сиз деле сездиңиз, Сездим, ошол. Дагы деле аракет кылып атасызбы ошондо азыркы убакта? Аракет кылган жокмун. Ошол мурунку эфирден, жана келе албай калган эфирден кийин жолуккан жокпуз дептир, анан бир жолу жолукканбыз. Микрофонго эле айтып берлем болду. Үйгө келип кеттим эле го. Ал микрофон Эфирден кийин келип, мамалак менен гүл көтөрүп келип, үйүнө келип, пайдесин алдында сүйлөшүп отуруп. Анда дагы көңүлүн көтөрдүңүз, эфирден кийин мамалак менен гүл алып Жок, келип. мындай суроо болот да. Акыркы сен жок эфир болбоду эле. Ошондон кийин мамилеңер кандай болду эле? Сен жок келгенден кийин экөөбүз жолуккан жокпуз. Ал ага чейинки жолугушуу болчу да. Ошо ага чейинки сен өткөнкү эфирде ошо жолуккан жокпуз дегениңди айттым да. Бир жолу жолукканбыз, ошондон кийин анан жолуккан жокпуз да. Андан кийин көңүл жок экенин анык билдим десем болот да эми. Канат мырза, салам алейкум. Барыңыздарга салам. Мен азыр бир нерсени ойлонуп атам да, экөөңөрдүн жүргөнүңөр канча болду азыр? Канча болуп калды? 15-ден баштап ошондо. Мен келбегениме 15 күн болду да. Эки жолу эки чыгарылышка келип кеткен мырза. Андан бери убакыт өттү, бирок экөөбүз жүрүп аткан жокпуз. Чогуу. Экөөбүз эч кандай байланыш болгон жок, болгон убакыт созулуп кетти да. Кандай болгон учурда дагы где-то бир 20 күндөй өтүптүр да. Негизи айтырган сага кандай бала жагат, эмнеге адамдын ушунча убактысын аласың? Сен бир айда билесиңби адамга жагасың, жакпайсың? Сен эмне себептен анаран убактысын алып туруп, этегинде кайра эки жолго түштүңөр? Сүйлөп алайын. Сага жооп берип атам. Мисалы үчүн убакыт айтып атпайбы өзү делечи? Бир ай убактысын кетирди, жөндөн жөн сен аркаңан жүрүп, ошонун убактысын кетирбей эле ошо башында эле сен жакпаган сезгезиңди адам бир көргөндө эле билет да, жагат жакпайт. Азыр жөндөн жөн убактысын алдың да. Эми жөндөн жөн эмес да, ар бир нерсеге аракет менен болот да. Мен мисалы жөндөн жөн жүргөн жокмун да, буга жактырып калсын деген ой максатта аракет кылып жүрдүм да. Мен буга кеткен убактыма эми өкүнбөйм деле, мен өзүм жашоомдо нерсени тандап атам да. Анан жөн эле айтурганды күнөөлөй бергенде болбойт, сен жактырбасаң башында айтпайсыңбы, анан тиндей кылбайсыңбы, бул кылган туура эмес деген сыяктуучу. Жок, мен жооп берип атам, ошо айтурган. Ооба, туура, сен убактыңа күйбөсөң, ал өзүң ишиң, конечно. Бирок айтурганга биринчи жолу бала келбей эле да. Негизи эле баарын эле айтат элем. Башында эле адам бир көргөндө жагат же жакпайт да. Ошондо эле айтып коюш керек да, жөн эле адамдын убактысын кармай бербейчи. Нарбек мырза, сизге дагы анара жаккан, экөөңөр канча убакыт сүйлөштүңөр, туурабы? Анан сен сразу эгер билсең жагып атканын, эмне үчүн анда үйлөнгөн жоксуң? Канча көз жашын агызып туруп анын этегинде мен бир кийген тапишкан кийбейм деп туруп эки жолго түштүңөр да. Сеники туурабы? Азыр же мени бир жолу эки жолу жолугуп, мамиле болуп кетеби же болбойбу деп туруп анын этегине мен
Кыш келди, эшик суук. Эшикте чуркаш не вариант. Бирок үйдө кантип чуркаса болот? Кыргызстандагы эң алдыңкы чайна топтун беговой дорожкаларына келдик. Ассаламу алейкум, аманбыз. Алейкум ассалам. Ушул беговой дорожкалар мага аябай жакты да. Бунун баасы канча сомдон канча сомго чейин? Балары 25 миңден баштап 130 миңге чейин. 25 миң сомдон баштап. 25 миң, ооба, 25 миңден баштап 130 миңге чейин. Бул элдердин чөнтөгүнө абдан ыңгайлуу. Ооба, өтө туура айтасыздар. Кыргызстан боюнча номер 1 беговой дорожка. Ага дагы ишендим. Чайна топ магазининде бир гана беговой дорожкалар эмес, жапчаңы, заманбап, массажный креслолор дагы бар. Үйүңүздөрдө массаж кылып, чуркаңыздар. Анткени Чайна топ Кыргызстандагы эң алдыңкы магазиндердин бири. Эгер сиздер ушул жактан заказ кылсаңыздар, анда 7 областка, 7 дубанга доставкасы бекер. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде сиздер Чайна топтун беговой дорожкасын, массажный креслосун алам десеңиздер, алдыда турган номерлерге байланышып, Инстаграмна катталабыз. Чуркаңыздар, массаж кылыңыздар, жашаңыздар. Тыгым тура болот азыр. Эми, конечно, меники туура биринчиден. Анткени Анара менен ооба, Анара жаккан үчүн мен жүргөм. 1 айдай, 1,5 айдай жүрдүк. Азыр сен жакпай эле жүрбөйсүң, жөндөн жүрүн элечи. Нарбек мырзадан башка эч кимдерден сурооңуздар жокпу? Мен суроо бере кетейин. Бектур, сен өзүңө жакпай калып азыр токтотуп атасыңбы же тиги обсуждение болду го, сага да жакпай калыптыр, напримерчи? Буга жакпай калган үчүн ошон үчүн токтотуп атасың. Нарбек кайра суроо бересиз деле. Мен Бектурга суроо берейин. Талкуу кылбадык Руслан мырза. Бектурга да суроо бергим келет азырчы. Башка суроолор берсеңер, кичине жаңы суроолорду, Кайра эле ошол суроолорду берербей. Бектурга суроо бергим келет. Бектур, мурун ушинтип сүйлөшчү элең, негизи 1 ай күтүп кыздын жообун же ушинтип күтүп кете бересиңби же кандай? Мурун мындай кыз менен мындай үйлөнөм деген чын ниетте сүйлөшкөн эмесмин өзүм. Чын ниетте аракет кылган эмесмин. Анткени жактырган эмессиз. Жактырган эмесмин. Жок, мен мындай адам менен мындай өзүнүн адамын ысык таппаса, деле мамиле кылган эмесмин деген майнде да. Сүйлөшкөн мен мындай бири-бири мындай эми урат го, кандай деп коет мындай. ооба, жаман ойлонбойбу сен. Өзүм адам тапкан жок да, ошон үчүн чын эмеде үйлөнөм деген максатта сүйлөшкөн жок да. Саламатсыздарбы, мен Бектур мырзага суроом бар. Бектур мырза, силер келгенде мындай мен аягына чейин чыгам деп мындай ушундай сөздөр болгондо, анан мен характерине чыдайм, мен ушул жерге ушул үчүн келгем деген сөз болгондо, анан эмне себептен ушул чечимге келип атасыңар экөөңөр? Мындай башында сонун башталган, биз таң калганбыз да, ушундай белектер болгон, жолугушуулар, видео сонун болгондо, анан кийин мындай резко эле переключаться эткендей эле болуп калды. Түшүнбөй калып атам да, мен эмне болуп атат, эмне себеп болуп атат, мындай так себебин айтсаңар? Так себебин жанагы айткандай эле, адамдын көңүлү болбосо курбекер аракет кылбайм да. Так жок ошол. Саламатсыңарбы? Бектур, ошондо адамдын көңүлү болбойт,са аракет кылбайм да деп атпайсызбы? Ошондо айтырган жактан көңүлү жок болуп атабы, такыр эле? Айтыргандын кайсы сапаты сизге мындай так даана жакпай калды? Айтырган бул сапат жакпай калды, тиги сапат жакпай калды дебейм мен. Мен адам эмес экенсиң деген сөзү болду да. Экөөбүздүн келечегибиз жок деген сөзү болду да, ошол нерседен. Мен да бир суроо бере алайынчы. Айтырган кандай бала жагат, сенин адамың кандай, ошону мындай кененирээк айтып берчи. Буга чейин эле негизи үй бүлөм менен ачык, айкын баардыгын сүйлөшөбүз. Анан бул долбоордон кийин дагы атам экөөбүз тыгызыраак байланышта болуп калдык да. Анан ар бир мырза, мен ойлойм, мындай кыздардын баардыгы тең, өзүнүн атасына тең этпейсизби? Атамдай болсо депчи. Анан атамдын мага ар бир кеңеши, ар бир сүйлөгөн сөзү мага чоң таасирин берет. Анан атам менен сүйлөшүп айттым, ата ушундай кандай деп ойлойсуз? Анан мындай подружкам менен, курбу кызым менен сүйлөшкөндө эле сүйлөштүм да. Ушундай болду, мындагы мамиле болуп атат, монтип сүйлөт. Ушундай жерлер мындай сүйлөшүп, анан атам айтып атат да, эгерде дейт, кызым, сен жолдош катары, күйөө катары көрө албаган болсоң, анда азыр эле токтот, эч кандай мындай ичимен сезим ойгонуп кетет деп күтпө деди да. Эгерде келечекте көрбөсөң деп. Мен чындап эле ойлоп көрсөм, дагы көрөйүнчү дей берсем, жөн эле убактысында алып аткандай болом. Ичимде сезим жок эле, бунун дагы өзүмдүн дагы убактымды алат экеним дагы ошону түшүндүм. Анан
жөн эле деп спектакль кылып жүрө бербей, убактыбызды албай токтотолу деп чечимге келдим. Мага негизи Өзүм деле түшүнбөй атам деп. жок, мага негизи мындай сүрдүү, чоң менденчи мындай жашоодо мен анын жанында көбүрөөк сүйлөп, Бекмамбет бар эле го, сүрдүү чоң. Бекмамбет эле айтып койдуңуз го. Бекмамбет сыяктуу десем болот, мындай кандай десем, жүрөгү аябай мындай иманга, Кудайга жакын, көбүрөөк илимдүү, билим жагынан менден бийик болсо дейм, боюнан дагы, денесинен, анан мындай сүрдүү жагына көп карайт экен да. Мен алып келгенде прям деп көзүн карап тура тургандай мырза болушун. Мунарбек сүрдүү деп ойлойсузбу? Жок. Өткөндө келбеди эле ошондой талапкерчи, ыйманы бекем, окуган жагынан да жакшы, сүрдүү, бойлуу жигит келбеди эле өткөндө. Ким? Талапкер атын унутуп калдым. Айбекпи же Бектур мырзабы? Сакалчан жана. Калпак кийип келе, атын унутуп калдым. Ал мырза экөөбүз айтпадык белек, биз жашоого болгон көз карашы таптакыр башкача экен деп. Ошо мындай болуп атат да, айтырган сага мындай бир эмес, бир нече жолу талапкер келип атат да, анан бой узуну дагы келди, динге жакыны дагы келди, мына Бектур дагы сен көзүңдү, көңүлүңдү караганы келди да, сен жактырган нерселериңди алып келип, анан мындай баардыгы эле көңүлүңө жакпай жатат да. Анан мен сенин атаңды көргөм да, эң мыкты ата деп айтсам болот. Анан окшоштугу бар экен да, сенин атаңды көргөм го, ак көңүл, жумшак, аябай. Анан Бектур мырзадан мен ошол сапаттарды көрүп атам да. Анан эмне жетпей жатат, ошол сага келген талапкерлердин баардыгынан бир эме алып, кандай десем, бир мүнөздөрүн алып айтып көрсөң да, мына алмакмын, мындай ушундай депчи. Например, ошо мен айтып атам го, бир динге жакын мырза келди, анын боюн алмаксыңбы, Бектурдун эмнесин алмаксыңбы, ошону сүрөттөп бир айтып берчи деп атам да. Айдана. Мындай адамдычы, мен ойлойм, эгерде Аллах Таала мындай ушуну сүйөсүң десечи, бою кичинекей болсо деле, сүрүү жок болсо деле сүйүп калсам керек да. Сезим деген ал мен өзүм ичимен ойгото албайт экем. Анан ал нерсе менде жок болгондон кийин мен өзүмдү дагы бирөөндө кыйнай албайм. Мунарбек мырзанын сөзүнө кошумчалап айткым келет. Бул жакта убактыңды текке кетирди деп, ошо сиз көрүнүктүү болуп көнүп калгансыз да, кызга айт уйт деп эле сразу эле давай жок деп эле, анткени сиз көрүнүктүүсүз, монтип кызды багындырып жүрөгүн мындай завоевывать эткенге көнгөн эмес да, анткени сиз өзүңүз көрүнүктүүсүз, бир күн эки күндө эле давай чечишели деп. Бул жакта жөнөкөй бала болотпойбу? Биз ар бирибиз өзгөчө ситуация деп ойлойм да. Жана дагы чыныгы эркек кыз кишинин жүрөгүн багындырыш керек деп ойлойм да. 20 күн бул аябай 1 жыл, 2 жыл же жарым жыл дебейм да, даже 2 ай эмес. 20 күн бул аз эле убакыт, бирок албетте окшошпой калса, Бектур мырза, Бектур мырза деле өзүнүн убактын сыйлап, анткени өзүн да сыйлайт. Эгер ал айтырган конкретно все дегендиктен кайра албетте чуркап жүрбөй, все деле менимче аябай сонун эле сыйлуу коштошуп аткандай сезилип атат да мен үчүн. Ошого просто сиз бир аз сайылып кетпесизби? Убактыңды неге текке кетирип атасыз? Сиздин ситуацияңыз бөлөкчө. Сиз көрүнүктүүсүз, бир күндө эле давай болду, болбоду дегендей да, ошондуктан ар бири өзгөчө, туура түшүнүп коюңуз. Мен айтырганга суроо берет элем да. Неме деп атпайсызбы? Ар бир кыз деген атасын окшош деп атабыз да. Атасын окшош мырзаны мындай өзүнө мындай жолдош катары көрөт экен да. Эгер бияка сизге атаңызга окшош жигиттер келбесе, отура бересизби анда? Сен атам окшош эмес экенсиң деп элечи. Мен бияка түбөлүккө келген жокмун да, 4-сезон бүткөндөн кийин жашоо улана берет, сыртан да. Жок, улана берет, бирок мындай ниет кылдыңыз да, буюрса ушул жерде мындай турмуш куруп кетем деп, мындай ниетти кылсаң, туура кылсаң, ошол нерсе болот деп атпайбы? Менден эч кандай аракет болбой жатабы азыр ошондо? Мен эч кандай буга мындай Бектур мырза менен сүйлөшпөй коюп, жок деп бар мен атама окшош эмес экенсиң деп эле сүйлөшпөй жатамбы? Жок, эгер сүйлөшпөй койсоңуз анда эртерээк эле мындай айтсаңыз деле болмок да, эгер убактысын албайчы. Өкөр сүйлөшүп алып келсе болмок экен. Негизи айтырган атасы, эми атабыздын баары жакшы, конечно. Атасына повод кылып атабы билбейм. Негизи мен баягы угушум боюнча ат менен экөө жүрбөдү эле. Ошондо аттын оозун канаты бийдиң анан деп эле көңүлчү эле экөө бири-бирине тарынгандай болуп аткан да. Может ошондонбу деп атам да. Же сен ушундай кичинекей нерселерге көңүл буруп эле анан кетире бересиңби же кандай?
анан ошол жерден өзүн кандай алып жүрөт, жашоодо кандай, мен сүйлөгөн сөзүмдү кандай кабыл алат деп мындай со стороны байкайсың да, анан мындай меники эмес экенин түшүнөсүң. Сен ооба туура. Сен ошондо эле билгенсиң, бирок эмнеге анан сразу келип эфирден айтып коштошкон соң дагы убактысын алдың да? Мырзалар, силердин оюңардачы мындай экен да, кыз болсо жактырды болду, давай деп эле сразу сүйлөшүп кетиш керек же биринчи эле күнү отказ кылыш керекпи кандай? Ошон үчүн теңин таппай атат да, шашкан. Андай болбойт да, мырзалар, мындай. Кызды дагы тилин тапканга аракет кылыш керек бир аз. Силердики эмеспи, силерге эч кандай сезими жокпу, аракет кылбай эле кой. Сага жашынакай мамиле кылып атабы, значит улант да. Айтурган, мен мынтип ойлонуп калдым да. Кээде сүйүш үчүн сүйүүнүн ордун бошотуш керек эмеспи депчи. Силер буга чейин бирөөнү сүйүп ошону эле карманып жүрөсүңөрбү деп атам да. Жакшы суроо. Мурдагы сүйүүңүздү унута албай жүрөсүзбү деген суроо болду. Келгиле эми шуурашпай, аябай эле шуурашпай. Айтурган айымды сотко бербейлби, кандайсың? Кеч айттың деп. Жок, сотко аябай эле такаладык го жаман. Жанага жооп берип коесузбу? Айтурган. Шайырбек мырза сонун кое туруңуз. Шайырбек мырза сонун суроо берди, ошого жооп берип коюңуз, анан суроо бересиз, келиңиз. Мурунку сезим жок, эч кандай. Мен адамды унуткам, жаңы жашоону баштайм деп, жаңы баракчадан баштагам. Ооба, учурда мындай аябай унута албай ушундай этап болгон, башымдан өткөн. Бирок ал этаптан өттүм. Азыр Кудайга шүгүр мындай жашоого серьезныраак жолдош тандап эмете турган учурга келдим азыр. Анан жок, эч кандай мурунку мамиле карамайм. Бекмамбет мырза, келиңиз. Саламатсыздарбы? Айтурган азыр өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып атат да. Анткени биз ушу чай үстүндө жүргөндө да мага мындай айткан сөз бар эле да. Мен өмүрүмдө бир адамды жакшы көргөм. Мындай бир адамга сезимим ачылган. Ал сезимди азыр кайра алып келиш оор. Аны мындай оңой менен эч ким алып келе албайт депчи. Анан азыр уже мен унуткам. Уже азыр жаңы барактан баштайм дегени башкача туура эмес болуп калды азыр айткан сөзүң. Ал кайра катуураак айтып коесузбу? Ал сезимди алып келиш адам оор дедиңизби? Кандай дедиңиз? Мен убагында бир адамды сүйгөм. Азыр антип мен ал сүйүүнү кайра мага оңой менен эч ким алып келе албайт. Мындай деген да. Эмне себептен антип айттыңыз? Чында ичиңизде ошондой сезим болуп аткандыр. Нерв кыласыңарбы кайра чай ичип? Бектур мырзага антип, Бектур деп. Бекмамбет мырзага. Бекмамбет. Бекмамбет мырзага антип айткан жакшы эсте албай жатам. Ошентип айттым беле. Бирок мынтип ойлойм да. Ал менин деле эмес, азырчы могу жерде 20-30 адам отурса, бардыгын тең эле башынан бир сүйүү өткөн да. Анан мындай жөн эле мынтип мен эч качан сүйгөн эмесмин дей бербей эле баарыңардын башынан өткөн. Анан мен просто мондай нерсени айткым келди да. Баягы бир адам жүрөгүңдүн ордун алды да, анан ошондон да ашып кете турган адам болсо, мен эч нерсени ойлобой эле сразу ошого тиет элем деген ойдо айткам да. Сиз андан ашып кете турган адамды издебеңиз, таппайсыз. Сиз азыр дагы бир нерсени ойлондум, сиз атаңызга окшош эмес деле, баштагы окшош адамды издеп жүрөт экенсиз да. Саламатсыздарбы? Кутман күн баарыңыздарга. Мен жана жерден бир айта кетейин дедим эле. Мен өзүмдүн атама окшош баланы кыялданам дейт да. Ар бир баланын кыздын кыялында эки гана идеальный адам бар да, бул эне атабыз. Биз да балдардай апабыздай кызды кыялданабыз. Бирок бул жерде биз эне атабызды кыялданып эле бирок келип жаныбызда адамды өткөрө бербешибиз керек да. Ал адамдын да жакшы жагын карашыбыз керек. Жакшы адам, ошол адам жакшы жактарын өзүбүзгө мындай кабыл алганга аракет кылышыбыз керек да. Ошондо гана туура жолго түшөбүз, туура багыт тандайбызбы деген ниет да. Ошонун ооба, туура айтасыз. Кошулам толугу менен. Себеби азыр мен дагы бирөөгө ушундай кеңеш берем. Бир адамды сүйдүм болду, ошону эле издей берем дебестен, жаныңа кандай адам келсе ошону кабыл алганга аракет кылыш керек экен депчи. Мен айтат элем, азыр мындай жөнөкөй эле мисал да, өзүбүздүн эле арабызданчы өткөндө жаңы чыгарылыш башталганда Фатима айым эме кылган болчу. Мындай Санжарга бир аз мындай көңүлү бардай, чайга чакырып көрсүн да анда дегенсип мындай көңүлүн көрсөткөн. Санжар болсо жок, мен талапкеримди күтөм деп койгон да. Андан кийин ошол кезде Фатиманын бир аз да болсо сезими бар болчу. Ошол кезде балдар эгерде чуркап аркасынан мындай навстречу чыкса, эко бири-бирин таап алмакта, биринчи кыздын көңүлүн таштап коюп, анан кайра түштөн кийин келип алган мамиле кыздын да көңүлүн калтырып коет да. Ошондой эле менде да болуп атат. Мисалы үчүн
мисалы үчүн мындай да, мен бир адамды кабыл алгым келет, ал кандай болсо ошол боюнчачы деп мен кичине көңүлдөнүп турган кезде ошол мырза мага дагы навстречу чыккан болсо, экөөсүн сонун жуп чыкмак да. Азыр мисалы үчүн бир эле Бектур мырзадан мага көңүл болуп атат, менден болгон жок да. Ошон үчүн токтотконуңуз туура. Болду окшойт да. Келиңиз. Мен да толуктай кетсем болобу? Мамед мырзанын мен ойлойм, Айтурган Айымдын деген Арген мырзага көңүлү бардай да. Негизи деген сырттан дагы угуп калгам, өзү көрсөтүп, мен мурдагы сүйлөшкөн бала ошо Аргенге окшош болчу, ошого окшоштуруп келгем депчи, талапкер болуп келбеди беле. Анан мен ойлойм да, сырттан деле байкайм, Арген байке менен мындай Өкөн мамилеси башкача. Өкөн мамилеси башкачараак да. Арген бул баары менен эле сүйлөшүп чыкты го. Башкача жүрөт. Эфирде ичиле сүйлөшпөй эле микрофон бергилечи. Еще жана Айтурганды да защищать этип кирди го. О. Жок, просто оюмду айтып коеюн дегем. Айтурган экөөбүз не карындаш катарында эле көрөм ошол. Анан эмне катары көрөйүн? Сүйгөнүн кылып алайынбы? Чө сүйбөй элем. Ошо. Гүлнур, сен антип ача бербе. Айтурганга бир суроо бергим келип атат. Эгер жооп бере алса да. Сиздин ошол мурунку аябай сизге ушундай чоң сүйүү тартуулаган жигитиңизди бир сүрөттөп бере аласызбы? Ушундай болчу, ушундай жигит эле мага ушундай болсо депчи. Мүмкүн болсо. Мындай жигиттер да келген балдар түшүнүш керек да депчи. Ушундай бала керек турбайбы депчи. Сүрөттөп бериңизчи ошол жигитти. Ушундай болчу депчи. Ушундай нерселер болчу. Турабыз, угабыз. Жок, сүрөттөп бере албайм. Эмнеге сүрөттөп бере албайсыз? Микрофонго айтабыз, микрофонго. Ошо Мунарбектей болуп калган үчүн экөө эки жолго түштү окшойт анда, Ошо Мунарбек да жөн нерсе. Азыр сүрөттөсө Мунарбекти сүрөттөп койчудай болот атабы, ошого сүрөттөп. Ошондой болгон үчүн ошол сүйүү эки жолго түштү да, демек. Мисалы Айтурган жайымда өзүнүн адам эмес деп атпайбы, балким алдыда Санжар байкеникиндей эле болуп калат да, жакшы талапкер келип, бактысы ачылып кетет. Эмне үчүн баардыгыбыз кыйнап жатабыз? Өзүнүн адам эмес, өткөн иши өттү, бүттү, ал адам өттү да бүттү, сүйүп бүттү. Жаңы адам келет, жаңы сүйүү башталат, эткөнгө мындай такалбай эле койсок жакшы болобу дейм да. Бул жерде биз буларды кыйнап аткан жокпуз, экөөңөр сүйүшүп кеткиле, сүйүңөр. Бул жерде болгону, бул жакта элге да түшүнүктүү болуш үчүн мындай булардан сурап атабыз да, эмне үчүн, эмне болду, себебин эле сурап атабыз да. Жантан бери айтып берип атат. Себебин айтып өзүңөр чечесиңер, негизичи биз силерди кыйнамай жок, кыйнап кимди сүйдүрө алабыз турабы? Ооба, бул нерсени туура эле кабыл алыш керек. Айтурган ал адамды издей берген болбойт, просто бөлөк бала келиши мүмкүн, бир жагынан минус, бир жагынан плюс башкача адам келиши мүмкүн да, бирок ал адамды именно ал адамды издебе да. Бөлөк бала келсе ошону карап көр. Ооба, ар бир ой баалуу, баарыңыздарга чоң рахмат, терең мындай эч кимиңиздерге таарынычым да жок. Жакшы маек болду окшойт. Бектур мырза жөнүндө айтсам, аябай мыкты мырза, мыкты деңгээлде өзүн көрсөтө алды. Мен эч кандай претензиям жок, монусу жаккан жок, ушундай экен деп. Болгону ичимде эч нерсе ойгонгон жок. Ошон үчүн мен Бектур мырзанын убактысын кармабайын. Бакыт тилейм сизге, ата-энеңизге терең ыраазычылык, сонун адамды чоңойткон экен. Жана менден кетсе кечирип коюңуз. Менде деле таарынч деле жок. Аракетибиз кылдык, көрдүк. Көрбөй калып өкүнгөндөн көрүп, мындай көңүлүн жийип калган жакшы да. Ыраазычылык ушу биз жолдук долбооруна ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңарга, ушундай адамдар менен тааныштым бул жерде. Бардыгы жактыбы? Жакшы круг экен да, мен үчүн ойлогом мындай. Ооба. Негизи биз деле эч бир катышуучуну, талапкерди кыйнай албайбыз. Бул чындыгында убакыт бардык нерсени көргөзөт экен. Эми Алма айткандай 1 жыл деле убакыт өткөн жок да, 20 күнүн ичинде ошол бардык нерсе билинди, ачыкталды. Анан Айтурганга деле дагы да өзүнүн талапкерин күтүшүн каалайт элек. Чындыгында сезими менен күрөшүп атат десек болот. Жана келген талапкерлер менен да чайга чыкканга мүмкүнчүлүк берип атат биздин катышуучулар. Ал эми судьба жакпай калса жакпай калды, Тилек мырза окшоп жакса эфирде калып калды дегендейчи. Бир нерсе кошо кетейин. Гүлнур айым, биз Арген экөөбүз жашоодо достордон болуп калдык окшойт. Анан биздин арабыздан
Арген экөөбүз бир волнада экенбиз да, тамашаларыбыз бирдей. Анан отуруш болгондо дагы бул мынтип кудулдай болуп бир нерсе сүйлөйт, а мен анда жакшы коштоп кетем да. Ошол үчүн эле экөөбүз мындай парачкаларды биякты аяктап атсак эмнени баштайбыз дейм да. Мейли эми Арген айта кетким келди да. Мага жазгандар да көп да, мындай экөөңөр жакын окшойсуңар, экөөң пара депчи. Демек пара эмессиздер. Биз доспуз. Жумуш жактан эле пара. Конок отурганда эле бири-бириңиздерди колдоп, Убакыт көргөзөт. Ал эми биз болсо Бектур мырза менен коштошобуз. Мүмкүнчүлүгүн көргөзгөн, жигиттик мүнөзүн көргөзгөн Бектур мырзага дайыр жол биз жолуктук долбоордун атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушул жака кадам таштап келгениңизге сизге рахмат. Шашпай эле өлө Айтурган качып кете тургандай кылып. Ишиңизге ийгилик. Сиз менен биздин редакция ар дайым 24 саат байланышта болот. Эгерде балким сырттан сизди кандайдыр бир айымдар жактырып кала турган болсо, балким таанышуу бурчун сиз үчүн уюштурганга аракет кылабыз, Андыктан жакшы барыңыз. Кол чабуулар менен узатып коелу. Ал эми жалпы көрүүчүлөргө жана катышуучуларга катуураак кол чаап турсаңыздар, убактысын коротуп, талапкер болуп, оштон бери келген Бегайым айымды тосуп алалы кол чабуулар менен. Биздин талапкер. Саламатсызбы? Куш келипсиз? Келиңиз. Куш келдик. Кандай келип алдыңыз? Баарыңыздарга жалпы салам. Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып бериңизчи. Канча жаштасыз? Менин атым Бегайым, 23 жаштамын. Ош областынан болом. Кесибим боюнча мугалим, араб тили боюнча азыркы учурда сабак берип эмгектенем. Ош шаарында турам. Үй бүлөм менен бирге. Ошол. Мурда турмуш курган эмессиз? Жок, курган эмесмин. Биз жолуктук долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз жана ал мырзанын эмнесин жактырып келдиңиз өзгөчө? Биз жолуктукту негизи биринчи сезондон бери көрөм. Ал мырзанын өзгөчө жаккан сапаттары, сөзгө чечендиги, орду менен сүйлөгөндүгү, билимдүү, анан албетте келбеттүү мырза. Биз 3-чү сезон уже соңку болуп калганда келип атасыз да, эмне көбүрөөк ойлондуңузбу? Ооба, албетте мен көп жолу көрүп, ал мырзаны билип, тактап, талаптарыма туура келеби, келбейби, өзүмө жаккан мырзаны карап, чечимге келип, ата-энемдин ыраазычылыгы менен келип олтурам. Ата-энеңизге да ыраазычылык билдиребиз, албетте, ушул жака сизди колдоп жибергендиги үчүн. Ал мырза ким болду экен эми? Саламатчылык. Мен ойлоп атам бул жерден сөзгө чечен деп атасыз, мугалим деп атасыз. Оштон десеңиз балким мен ойлоп атам Шайырбек мырзага келди го деп. Мен оюмча Эсенге же Шайырга. Жок, бул жерде 100% Шайырбекке келди. Мен ойлойм Шайырбекке келди деп. Сүйлөгөн баягы сүрөттөп берген эле жазылып турат го. Ооба, бул жакта Шайырбек мырзаны эле сүрөттөгөндөй болду мага дагычы. Шайырбек мырза келди ойлойм, экөө аябай бири-бирине төп келишет, мындай сырттан карап көрсөң. Мен ойлоп атам Эсенбек байкеге келдиби деп. Балким. Балким деди да токой. Анда мугалим деп айтса Шайырбек эле да. Эсенбек байкеде Баарыбыздын оюбуз бир экен, мен дагы ойлоп атам Шайыр байкеге келди депчи. Өзүңүз эле айтып бериңизчи. Албетте, сиздер көпчүлүгүңүздөр айткандай, ойлогондой Шайырбек мырзага Шайырбек мырза жашоосунда мындай толкунган эмес го дейм, Аккубол учкун келет дегенде эле отурат азыр учуп. Кандай экен? Жашоодо деле жакшынакай болобу экен? Ооба, эфирде көргөндөй эле, элестеткендей эле. Суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. Чай ичип келбейлүү. Ушул эле суроо.
Мен талаптарым уккансыз да, жакшы эле бир сыйра. ооба талаптарыңызды көргөм, уккам, билип келдим. Талаптарыңызга дал келем го деп ойлоймун. Ооба, сөзсүз түрдө мен көбүнчө айымдын эң биринчи эле ыйманы менен билимине карайм деп айткам. Анткени ошондо да эскертип кеткем. Мен коомчулукта балдарым 11-де же болбосо мектепти бүткөндө эле коомчулукта чоң бир орду болуш керек депчи. Анткени аял кишинин билими баланын тарбиясына өтө маанилүү да. Ошого Сүйүүдөн да биринчи, сезимден да биринчи, билим менен. жок, сезим сөзсүз түрдө, ал сезим унутурмуй да. Кастингке катышпадыңыз беле, адашпасам? Ооба, кастингке катышкам. Сизге суроо берсем болобу? Бериңиз. Ата энеңиз жөнүндө канча бир туугансыз? Балким айтып кетесиз кыскача. 5 бир тууганбыз. 3 уул 2 кыз, мен 4-сүсү. 1 байкем, 2 эжем бар. Ата энем, бир туугандарым Ошто турушат. Жакшы. Мен дагы 5 бир тууганмын. Эжем, байкем, мен, братишкам, анан сиңдим. Гүлнур, келиңиз. Хош келдиңиз. Шайырбек мырзанын айткандай болгондо биринчи келген талапкерге үйлөнөм дегендейчи, мындай жакса сразу үйлөнөм дегенде даярмын үйлөнгөнгө деп, буйруса алдыда дагы бир той болчудай болот. Негизи жок, мындай да. Эстум жакшы негизичи. Бирок бул жакта бардыгыбыз эле бир максат коюп келгенбиз да. Үйлөнөм, турмушка чыгам депчи. Же сиз башкача ой менен келдиңиз беле? Жок, сиздин эле оюңузду айтып атат ал. Биринчи биринчи талапкер дегенди тандайбыз депчи. Биринчи талапкер мен эстутум аябай жакшы да. Биринчи талапкер келсе эле үйлөнөм деп точка койгон эмесмин да. Үтүрлө коюп эле уланат да. Сиз айтпадыңыз беле, мен деген уже аябай даярмын депчи, сразу мен үйлөнгөнгө даярмын деген, бирок сиз точка коюп койтасыз да уже. Жок, ошондой дегендей кылгансыз да. Коркпоңуз. Албетте коркуштукта эмес. Кептин баары коркуштукта эмес. Жакса деп айткансыз. Жакса үйлөнөм деп эле коюңуз болду. Албетте, сөзсүз түрдө. Саламатсызбы? Куш келдиңиз. Тандооңузду өтө баалайбыз, колдойбуз. Анан бул жерде баягы Гүлнур айтып кетти го. Бирөө келсе ошо үйлөнөм точка койгон деп, точка койгон эмес, мен билем. Точка эмес, эми баягы өзүнүн оюн айтканда мен деле максатым ошо, мен деле айтам ал сөздүчү. Бир адам келсе экинчиге алмаштырбай колдон келишинче ошо менен жакындап, билишип, аракет кылып үйлөнүп кетебиз деген биздин максатыбыз болгондо. Анан бир максат ошол биздики деле. Анан сиздин бул Шайырбекке келип баардык нерсесин көрүп келдиңиз, билдиңиз. Шайырбек болсо барды бар, жокту жок деп тарсыл айтат да. Жол кийинкисин өзүңөр билесиңер дечи, бирок ооба же жокко деп даяр болуп келдиңиз да. Ооба, даяр болуп келдим. Бул жердечи мен точка деп айттымбы? Мен жакшы ниетте эле айтып койдум, просто сиз айткан. Точка менен үтүр жөнүндө отура бересизби? Башка суроолор берели. Келиңиз. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жакшы жигитке келдиңиз. Сиз эмнесине карап келдиңиз? Кандай сапатын бааладыңыз? Анан келечекте баарына көнүп кетесизби? Мисалы, мүнөзү болушу мүмкүн да. Ошолорго даяр болуп келдиңизби? Анан азыркы учурда эмне менен алектенесиз? Албетте сөзсүз түрдө көрүп келдим. Бирок эң баалаган сапаттары Шайырбек мырзанын маанилүү сүйлөйт, чечкиндүү сүйлөйт. Анан жашоодо дагы ошондой мырза болсо керек деп ойлойм. Ошол сапаттарын бааладым. Билимдүү дагы кошумчалай кетсем. Анан азыркы учурда ошо сабак берип, мугалим болуп эмгектенем. Мугалим, жакшы. Кандай дейсиз? Сиз эки жоопко тең макул болуп келдиңиз да, ооба же жок деген. Даяр болуп келдим. Биздин бала балким жок деп да коюшу мүмкүн да. Шайырбек жок, азыр мен жок деп айтпайм, анткени билебиз. Жок, сөзсүз түрдө мен мындай таанып билгим келет да. Адам сырткы көрүнүшү. Анда билебиз. Анда кол чабуулар менен биз Шайырбек менен Бегим Айбековден сыртка узатып,
1 жума аралык, балким 1 күн убакыт беребиз сиздерге. Балким эфирден сыртка чыкпай бул жака конок болуп эле отурсаңыздар болот. Азырынча келиңиздер. Орунтан орун алып бериңиздер. Биз өйдө турабыз. Анткени бүгүн бизге дагы бир талапкер бийкечибиз бар. 22 жашта. Саламатсызбы? Куш келиңиз. Бул жака деле отуруп алсаңыз болот. Келиңиз. Бир кол чаап коелучу кичине. Талапкерибиз өзүнө келип алсын. Өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырып бериңизчи. Канча жаштасыз, канча бир туугансыз, мурда турмуш курдуңуз беле? Ошолордун баары. Менин атым Сайкал, 22 жаштамын. Мурда турмуш курбаганмын. Бойдокмун. Окуйсуз, иштейсиз? Окуум заочно сырттан окуйм, биологмун. Анан мындай азыркы учурда иштейм. Ошол. Ал мырзанын өзгөчө эмне сапаттарын баалап жактырып келдиңиз? Мага характери жакты ал баланын. Ошон үчүн тандап келдим. Кандай экен характери? Характери жакшы. Жакшы экен, Ким менен келдиңиз бул жака эфирге? Эжем менен келдим. Үйүңүздөгүлөрдүн баары билет, Билет. Характери жакты дейт, характерин байкайлы. Эсенбек байкенин да характерин көрөлекпиз. Айтарыңыз. Мен ойлотам Эсен байке келди депчи. Себеп? Болгумдай кебетелеринде окшоштуруп кетип атам да. Мен оюмча ушул Эсен мырзага келди го дейм бүгүн. Мен ойлойм, Аргенге келди болуш керек депчи, бирок Эсен мырза келсеңиз аябай сүйүнмөкмүн. Эмнеге Нурлан мырзаны айтпайсыңар, эмнеге Мунарбек мырзаны айтпайсыңар? Мен Руслан байке келди деп атам. Мен ойлоп атам, Бекмамбет байке же Мунарбек байке көндүрөсүн. Мен Мунарбекке келди деп атам, характери жакты деп атпайбы? Тарс-тарс жүргөн бала го. Өзүңүз эле айтыңызчы, келиңиз, кимге келдиңиз? Ал мырзанын ушу характерине баалай аласызбы, дагы сүрөттөп кайсы сапаттарын баалай аласыз? Айткандайын айтайын аны. Айткандайын айтасыз? А то билбейм калат да. Айтып берсеңиз болот. Убакыт келди. Кол чаап коелу. Мунарбек мырза келди. Ай. Мунарбекке бергиле сурооңорду эми. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатчылык. Атыңыз ким дедиз? Сайкал. Сайкал, Каяктан болосуз? Кайсы жыл болосуз дегендей. Таластан болом. Саламатсызбы, Сайкал айым. Кош келдиңиз. Аябай татынакай сулуу кыз экенсиз. Нарбек мырза, таластык кыз келди. Аябай таластыктарга көбүрөөк тийишип калдыңыз беле. Эми мен ойлойм, экөөңөрдө баары болуп, жакшы болуп, мен мүнөзүмдөй сыяктуу бир кыз болуп кетет болуш керек деп. Кайсы жактан келсе дагы кандай адам экенин азыр баарыбыз билбейбиз. Ошон үчүн биринчиден сүйлөшүп көрүш керек. Характери сеникиндей болсо точно сүйлөшпөйм. Саламатсыздарбы, Сайкал бийкеч. Менде сизге болгон турган бир суроом бар эле. Мунарбек мырза мурун үй бүлө көргөн да. Ошого үйдөгүлөрүңүздүн көз карашы кандай? Үйүмдөгүлөр толук билбейт, бирок жакшы эле карайт. Эжеңиз билет экенде сизди колдогон, эң негизиси. Ооба. Бул жакта мисалы Бек айым келгендей, ата эненин ыраазычылыгын алып, ата энесине көрсөтүп, ушул мырзага барган атам, же ушул айымга келген атам деп негизи келген туурабы деп ойлойм да. Үйдөгүлөр кийин просто кандай ойдо болуп калат, эмнеге бизге айткан жок, биздин оюбуз маанилүү эмеспи, же кийин аларга жакпай калат деген ушундай спорный мындай суроолор туулуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн эмнеге айткан жоксуз, үйдөгүлөр же каршы чыгышы мүмкүнбү?
Жок, үйдөгүлөрдүн бардыгын айтып келдим. Ата энем бардыгы билет, бүр туугандарым дагы билет. Алар мени колдошот. Бирок Мунарбек мырзанын жашоодо эми мурда болуп өткөн нерсесин билишпейт, Сиз билесиз да? Мен билем, бүр туугандарым билет. Атам, апам толук билбейт. Эми ал нерсени убакыт көргөзөт го, алдын ала. Саламатсызбы? Куш келдиңиз. Баягы эне атаңыз билбей келди, айтпай келдиңиз деп атышпай, ал жагы ыраазычылыгын алган туура да. Бирок айтпай келгенин себеби эмне болуп атат? Сырттан көрүп эле каршылык билдирип коюш мүмкүн. Кыз жактырып келип атат. Бул айтпай келген бир четти туура колдойм. Бул жерде Мунарбек менен жакындан таанышып, Мунарбек да мыкты жакшы жигиттердин бири. Жакындан таанышып туруп, жакшы жагына жеткирип барганда гана эне атасы ыраазычылыгын береби деген ойлойм. Буга чейин Анара айым мененчи экөө таанышууда болгон да, ал дагы айтпай келген да. Анан канча бир убакыт өткөндөн кийин анан билип каршы чыккан, Анан дагы мен сурагым келип атат, ошо турмуш курган эмессиз, точно. Буга чейинки да келген кайсы бир айымыбыз менен ал дагы жок деп келип алып, анан кийин акырында чыккан да. Сизге кыйынчылык жаратпайбы? Жок. Анда мен сизге суроо берейинчи, жана айтып атпадыңыз беле, характеринен башка да башка мүнөзүн өзү келгенде эле айтып берейинчи депчи, мына келди. Несин жактырдыңыз, Мунарбек? Ачык айтканы. Да, нет деген характери жакты. Сиздин характериңиз кандай жашоодо? Азыр эми кичине тартынып атасыз. Сиздин мүнөзүңүз, балким Мунарбек мырза менен мүнөзүңүздөр бирдейби, характериңиздер экөөңүздөр? Окшошуп кетет деп ойлойм. Экөөң тең бири-бири менен ызылдаша бербейсиңерби? Жок. Мындай мырзаны түшүнгөнгө аракет кыласыз, Мунарбек, сиздин сурооңуз барбы? Мен суроом бар. Азыркы учурда сиз кайсы жакта иштейсиз же окуйсуз? Талас гуманитардык университетте окуйм. Иштеген ишим тигүүчүмүн. Бишкек шаарында. Ошол нерсеге кызыгам. Дизайнерлик. Негизи жашоодо чыгармачыл адамдарга кандай карайсыз? Жакшы эле карайм. Азыр замандын талабы ошол болуп атса, жакшы эле түшүнүү менен карайм. Аябай кызганчаксызбы же мындай эле? Жок. Негизи Мунарбекке ошол кызганбаган кыздар жагат экен да. Демек кызганбаган кыз бул Мунарбекти сүйбөйт дегенди билдирет да. Эгерде жашоодо аял киши сүйбөсө, эркекке да кыйын болуп кетет да жашоо өзү. Такыр кызганбаган эмес, эми кичине кызганып туруш керек. Түшүнүү менен дейсизби? Түшүнүү менен эми баягы биздин жумуш элдер арасында болгон үчүн ар кандай адам жанында болуп каласың, кээде түнкү 2-де клубтарда сүрөткө чыгып каласың деп койсузбу? Жок, эми аякка деле мындай өз кээде отуруп эс алганда ооруп калсаң түшүп калат да сүрөткө түшүп. Жакшы эле го. Бирок өзүңүз да туруктуу жүргөнгө аракет кыласыз, Мен негизи туруктуумун деп ойлойм, Канат мырза. Сиз деле жакшы билип калдыңыз окшойт, уже 1,5 жылдан бери ушул жерде эмнени айтсам ошонун баарын так аткарып келип атам, Кудай буйрса. Эми ошентип мага өзүмө сезилет да, анан бир жерлерде туура эмес кылып кетишим мүмкүн, мен деле адаммын да. Ошол. Анан сиз негизи 2 жолго тең даярсыз да? Ооба. Анан бул жерде бир нерсеге таң кала берем да, негизи жашоодо эми жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Жашоодо эми ар кандай нерсе болот экен да. Бир нерсе болгондо эле Мунарбек чыккан эле айта баштайбыз да. Мунун бул мурунку жашоосун билесиңер да, андай мындай деп мурунку жашоосун деле кийлигише беребиз да. Эми жашоодо ар кандай нерсе болот да. Биякта турмушка чыкпагандар деле айтып берет экенбиз да. Биз эртең эмне болуп кетерин билбейбиз да. Балким бизде да бул нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Бизде ушинтип отурса, бизге да кыйын да болушу мүмкүн да. Анан ошон үчүн мыкты жигитти тандап келдиңиз. Мен деле буга чейин эфирге келе электе, Мунарбекти сырттан биле электе, мен бул башкача көрчүм да. Бирок чын эле мен сырттан жашоодо мындай сүйлөшүп көргөндө такыр башкача адам да. Андыктан Мунарбек жакшы кыз келди го деп ойлойм. Таластын кыздары тың дейт го. Буйрса бакыт каалайм сиздерге. Рахмат. Рахмат, биринчи жолу тилек мактады. Тамаша мунун баары. Рахмат. Эме алма келиңиз. Бала толкунданып атат. Рахмат. Аябай жакшынакай кыз экенсиз. Аябай жүзүңүздөн нур чыгып турган. Байкашымча орбасырыктуу, токтогул кыз экенсиз.
Мунарбек мырза, сиздин карама каршыңызда ошол бири бириңизди дополнять этип турасыз го дейм да. Келбетиңиз менен деле, мондай характериңиздерди карасам деле бири бириңизге өтөп келишкен дейсиздер. Буюрса чайга чыгып, бири бириңиздерди дагы танып, дагы да буюрса жакшы мамиледе болуп кетесиздер деп ишенем. Чоң рахмат. Мен да Мунарбекке сүйлөйгө дейинчи. Чын эле Мунарбек сага сонун кыз келди. Буюрса жакшы сүйлөшүп көр. Эми сүйлөшүп көргөндөн көрөт да кандай экен. Ошол Мунарбек негизи мыкты жигит экен. Мен дагы ушул жерге келип тааныштым, мен өзүн көрдүм, жакын болуп кеттик. Абдан сонун ийгилик. Мен турмуш көргөн адамды мындай жаман адам деп эсептебейм да. Биякта Тилек мырза айтып койду, мындай турмуш көргөн адам типа жамандаган сыяктуу депчи. Ошондой сыяктуу айтып койдуңуз да. А мен Мунарбек мырзаны жаман деген жокмун да. Жашоодо ар кандай нерсе бар, ар кандай түшүнгөн адам бар да. Сайкал Мбекештин деле үйүндөгүлөрү ошо атасы туура ойлонсо, апасы туура эмес ойлонуп калышы мүмкүн да. Беш кол тең эмес, просто ошону мындай туура жагынан сүйлөп койсоңуз жакшы болмок экен да. Ооба, аны эфирден сырткары сүйлөшөлү азыр, келиңиздер. Мунарбек, түшүндүк баардыгыбыз, Тилек мырза туура эмес түшүнүп алдыңыз сиз. Негизи козгой эле коелу деп атат да эми. Эки тилекти тең түшүндүм, экөөңүздөр тең туура эле айттыңыздар. Анткени эми баягы келгенде биз бул жакта отургандан кийин бүт нерсе ачык болуш керек. Ошон үчүн болгон нерсени болгондой эле айткан жакшы. Анан азыр мындай деп жаап жашыра бергенде болбойт да. Уже андай убакыттан өттүк да ужечи. Ошол. Анда биз бир көрөлү анда сүйлөшүп. Азыр Мунарбек мырза менен Сайкалдан кичине темадан алыстагым келип атат. Акыркы эфирлерде биздин Руслан мырза менен Бурлай айым ортосунда болгон нерсе аябай Кыргызстанда мындай талкуу жаратты десек болот да. Бул коомдогу нерселер дагы көтөрүлүп чыкты. Ошол эле убакта биздин редакцияга кайрылган СМСтер, чалуулар да көп болду. Бир тарап айымдар ооба чындыгында мырзалар деме Бурлай айым туура айтат. Чындыгында көп мырзалар бакпайт, акча табышпайт, антпейт, мынтпейт деп. Бир тараптан мырзалар чыгып атат, айымдарга акча эле керек. Акча эле болсо болду, байлык болсо болду депчи. Анан мен сиздерге суроо бергим келип атат да. Өзү үй бүлөнү сактап калыш үчүн эмнелер керек уже эркекке? Аял менен мырзанын ортосунда. Мен өзүм оюма айта кетейин. Ынтымак керек, сабырдуулук керек. Анан сүйлөшүп атканда туура тандоо керек. Ата эненин дагы ыраазычылыгы керек. Бардык нерсе керек негизи. Мырза үйлөнүш үчүн биринчи финанс тарабын топтоо болуп үйлөнүш керекпи, же финансы жок болсо эле үйлөнүш керекпи? Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мен сүйлөп кетпеймби? Негизи бир жумуштарга байланыштуу мен эфирге келбей калдым эле, ушул тема аябай талкуу болуп тур. Негизи азыр мондой болуп калды да. Биз эркектер чынында эле мындай слабый болуп кетип атабыз да. Анткени мындай көчөгө чыксаңар эле мен силерге мындай обычный эле пример кылып берейин да. Мындай эң жакшы машиналарды, эң жакшы үйлөрдө бул аял кишилер жашап калды да ужечи. Кыз кишилер мындай аракетчил болуп. Эми буну менен мен эркектерди мындай слабый деп айтпайм. Биз эркектер жалкоо болуп кетип атабызбы, же бир стабильностьти жогото болдукпу? Ушундай бир нерсе болуп атат да. Любой үйлөнө турган эркекте финансы болуш керек го деп ойлойм да. Мындай жок дегенде бир туруктуу жумуш, хотя бир 30-40 миң сомдук зарплата болсо деле, жок дегенде үйү же машинасы бир нерсеси болуш керек го деп ойлойм да. Анан азыркы заман эми мурункудай эмес да. Айлык апарып эле атаңкында жашап, анан кийин өзүң тамса алып чыгып кеткендей заман эмес да азыр ужечи. Азыркы жаштар деле ага көнбөйт да ужечи. Биз ушундай заманга туура келдик. Бүт нерсени биз даярдап беришибиз керек. Негизи мурункулар деле ошентип даярдап берчи да. Ошон үчүн ойлойт элем, мен чисто оюм, бүт нерсени даярдап эркектер биз. Анан үйлөнсөк, ошо келинчегибизге да кыйын болбойт го деп ойлойм да. Анан келген неге ажырашуу эмнеден көп болуп атат? Баягы сүйдүм, күйдүм деп эле үйлөнүш болуп атат да. Бири-бирибиз сүйсөк, бири-бирибиз поддержка кылсак болду депчи. Жо бир күн поддержка кыласың, 2 күн поддержка кыласың, 3-чү күнү эмне кыласың да? 3-чү күн чарчайсың да поддержка кыла берипчи. Ошон үчүн эркек кишинин
жок дегенде ошо үй машинасы бир туруктуу жумуш болсо андан ары жагын поддержка кылып деле кетсе болот да. Балалуу болгондо, мисалы үчүн бир проблемасы болгондо, башка нерсе кылганда аял киши ошого поддержкага жетет. Анан сени менен чогуу иштеп, сени менен акча табып, сени менен үй курганга мындай должна эмес да, мындайча айткандачы. Жашоого мындай реальный караш керек да. Барбы, значит бар. Жокпу, значит жок деп эле айтыш керек да. Анан азыр эч нерсеси жок адамды эч ким карабайт. Чын, мен деле мисалы үчүн, мен даже эркек башым менен мен сүйлөшкөн кыздын дагы бир нерсеси болушун каалайм да, мисалы үчүн баш иштеген кыз болушун каалайм да. Жөн эле мындай эле кызды алып жетелеп жүргөнгө мен убактым жок да. Хотя бы өзүнүн жумушун өзү кыла турган, мага көз каранды болбой турган кызды издейм да мен делечи. Кыздар андан да көп нерсени издейт да. Кыздарга мисалы үчүн всегда бүт нерсеси болуп турган, ар дайым эмнени кааласа ошол нерсе болуп турса, кыздарга жагат да булчу. Жөн эле отношенияда деле мисалы үчүн бир-эки жолу свидание кылып чай алып бербей койчу, эмне болот экен? Ушундай эле да. Ошон үчүн бул жака, негизи бул жака келип атканда да биринчи сезондон бери айтып келем да. Бул жака келип аткан балдарга да айтып келем. Ушул программага кетип аткандан кийин же ошо үйлөнөм деп даяр болгондон кийин ушул жака келгиле, жок дегенде бир нерсени даярдап деп айткым келет. Кийинки келе тургандарга дагычы. Чтоб жок дегенде силердин девушкаңарбы, аялыңарбы хотя бы жөө жүрбөсүн деп айткым келет да. Ошол. Рахмат барыңарга. Мен Мунарбек мырзага ооба кошулам бир чети. Себеби орусча айтат го, любовью сыт не будешь депчи. Ошондой эле да биз баардыгыбыз азыр айтабыз сезим деп элечи. Ооба, сезим болсо жакшы. Эки адам бири-бирин сүйгөн жакшы, бирок ортодо ошо финанс нерсе да көп азыр ойноп атат да ролдучу. Себеби ооба бири-бирин сүйөсүң, бирок жейт турган наның жок болсо, ортодо уруш пайда болот, ачка болсоңчу. Ошол үчүн мындай эки адам тең аракет кылып, финансы жагын толуктап, бири-бирин түшүнүп, мындай команда болсо деген ойда азыр адамдар үйлөнүшөт, бири-бирин жактырышат, бирок команда боло алышпай атат деп ойлойм да. Мындай мырзалардын тилинде айтканда, мындай футбол ойношкондо деле бир команда болушат го, ошондой боло алышпай жатат деп ойлойм да. Туура. Экөөнө тең кошула албайм. Анткени азыр заман ачка калып, же үйдө бир нерсе отура турган заман эмес. Бардык шарт бар, мүмкүнчүлүкчү. Болгону аял киши дагы, эркек киши да өзүнүн ордун жоготуп баратат. Эркек ответственностьты жоготту. Мен эркекмин деп. Аял аялдыгын жоготту, эркек адамдарга тең элем депчи. Мына ошол себептен ажырашуулар көп болот дейм. Ал финансый эркек адам менен финансый жактан вообще спорт этпеш керек. Эркек адамдын ийгилиги дайым алдыда болот, эч качан аркада болбойт. 70 жашка чыкканда дагы алдында болот ийгилигичи. Сөзсүз түрдө ал финансый акча бул келип кете турган нерсе. Ал маанилүү деле эмес. Ачка калгыдай биз баягы СССРдин убагында жашабай атабыз. Азыр көчөгө чыксаң акча табасың кайрачы. Аны кайсы маңкурт болсо деле табып, нанды үйүнө алып келип бере берет. Азыркы көбүнчө эркектер мындайча айтканда жеңил акчага көп басым жасап калышты да. Анан кийин жеңил акча эмне, жеңил акчаны табыш үчүн барат. Жеңил акча колго жукпайт да, мындайча айтканда эркектер өз намысын жоготуп атышат да. Намыстуу жигиттер аз жок дебейм вообще, бирок мындай азайып баратышат да. Аял кишилер болсо наоборот, эркек эшикте иштеп жүргөнүн көрөсүң. Эркектер болсо ушу жеңил акчаны арттан кубалап жүргөнүн көрөсүң да. Азыркы жашоодочу. Жеңил акча дегенде кандай? Жеңил акча эми жанакындай оюн ойноп, ставка коюп, карта ойноп, азыр көп болуп кетпедиби андайчы? Ошондой анан кийин жанакындай мындай заманга ылайык келбеген нерселердин баарын кылып атышат да азыркыларчы. Кичине эркектерди мындай намыстуу болгонго чакырат элем да, намыстуу мындай эрктүү болушсун депчи. Мен ойлойм, бул жактачы кыз киши негизи баардык эле биздин кыргыз айымдар особенно да жокко дагы макул болуп, сен сүйүң эле макулмун деп айтышат да. Ошол айымдын болгон ою мындай болду да, сен хотя бы финансы жактан да кыйратпасаң дагы мамиле жагынан жакшы болсоң да чыдап кетмекмин дегенде түшүндүм менчи. Чындап эле келгенде эгерде мамилеси сонун болуп, мындай кулк мүнөздүү адам болсо, анын байлыгына да карабай кетесиң. Бул бир да.
Анан дагы бир айта турган сөзүм, азыркы учурда балдарга шылтатпайлы, мына финансы жок депчи. Ал нерсенин баардыгы тең негизи ата бабаларыбыздан калган нерсе да. Буга чейинки биздин ата энелерибиз эгерде балдарына сага машина, сага үй деп монтип аракет кылып баардыгын тең таштап кеткен болсо, биздин азыркы учурдагы балдар мынчалыкка чейин деңгээлде кыйналбайт болчу да. Көп нерсени азыркы ата энелер балдарына түртүп койгондо, сен мындай төрөлдүңбү, бар өзүң оокатын кылып кет дегенсипчи. Ата эне негизи балдарына аябай көп мындай поддержка берип, финансы жактан, окуу жактан, тарбия жагынан көп мыкты деңгээлде эгер жардам берген болсо, биздин балдар дагы да болсо алдыраак болушмак деп ойлойм. Баягы адамдар көбүрөөк майдаланып баратат деп атпайбызбы? Майдаланган жок, болгону бул айрым адамдарга тиешелүү сөз да. Эркек кишинин милдети талаада жүрүү, эркектен талаада жүрүшкө үй бүлөнү багыш керек. Бул жакшы тема козгодуңуз. Үй бүлөнү эмне сактап калат? Үй бүлөнү биринчиден туура бири-бири менен пикир келишүү, туура бирин-бири түшүнө билүү. Ошол гана адамды сактап калат. Анан бир айта кетчү нерсе бар, үй бүлөнү сактап калыш эркек кишинин колунда бир гана. Аракет, только аракет. Баягы жакшы сөз айтылган го. Адамды адам кылып баккан эмгек, алтынды сансыз кылып тапкан эмгек дейт. Андыктан бакытты да, байлыкты да үй бүлөнү сактап калган эркектин жана жалгыз аракети. Мен да айтайын, байлык менен негизи сүйүүнү сактап кала албайсың. Мен оюмча ынтымак керек да. Кээ бирөө бар квартирада жашап, балалуу болуп, бактылуу жашап атышат. Кээ бирөөлөр бар особнякта жашап атышат, урушуп ажырашкандар көп. Сабырдуулук, ынтымак керек, бири-бирине болгон сүйүү керек. Агайымдын азыр сөзүн эстеп кеттим да, бизге суроо берген да, силерге жашооңордо эмне маанилүү деп, баарыбыз эле ата энебиз, ден соолугубуз деп ошондой баналдуу эле нерсени айттык. Анан кийин ойлонуп калды, биз суроо бердик, сизге эмне маанилүү десек, мага билим, маалымат деди да. Анткени ал болбосо ошол колубузда болгон нерсени деле туура эмес колдонобуз. Билимибиз жок болсо, ден соолугубузду да туура кам көрө албайбыз, ата энебизге деле жакшы мамиле кыла албайбыз деп да, ошол сыңар могу кедейлик, байлык дегенди эле биз акчага эле такалат экенбиз да. Бул кедейлик, бул билимге деле, руханий деле деп ойлойм да. Эгер ошого басым жасасак, акча деле келет деп эсептейм да. Эң биринчи инвестиция өзүбүздүн билимибизге кылсак. Азыр биз сиңип калганда стереотип, акчаны кара жумуш менен эле кылабыз деп да. Азыркы маалымат кылымы да, ошо билим менен деле акча кылып, өсүп, өнүгүп бири-бирибизди колдосок болот да. Ошондуктан эң биринчи акчага эмес, ошо мен экинчи сезондо деле айтып кеткем да, башка кыздар акчасы болсо, машинасы, мен бир жолу ал жөнүндө айткан эмесмин, мен баланын потенциалына карам дегем да. Тың болуп, кыбырап, амбициясы күчтүү болсо ошол маанилүү деп, ошо кыздарга деле ошону айтмакмын. Анткени ошол азыркы учурда машинасы, үйү бар болсо, аны кантип тапты? Мүмкүн ата энесиники, ата энеси жокпу, ал эмне кыла алат? Ошого анын потенциалына, анын кылган эмгегине, анан башка чет өлкөгө кетип калганда деле ошол потенциалы ал менен чогуу болот да. Любой жерде эптеп кете турган. Ошондуктан кедейлик, байлык деген деле акчага эле такалбайлы. Бул руханий деле, билим дагы бүт өзүбүзгө да. Ошого биринчи басым кылсак, акча деле болот буюрса. Мисалы мен өзүм ата энемден үлгү алам да. Мен ата энем аябай эрте жаш үйлөнүшкөн. Бирок ошол кезде алардын эч нерсеси жок болчу да. Бирок мындай убакыт өткөн сайын Кудайга шүгүр азыр көп нерсеге жетишти, көп нерсени кылышты. Бирок ал ошол кезде кылган жок. Алар деген мындай бир 15 жыл, 20 жылдан кийин жетти деп ойлойм да. Мисалы 10 жылдан кийин анын баарындагы мындай бир эле алып келип төгүп салган жок. Анын баары мындай ступенька менен акырындан бир кадамдын артынан бир кадам менен ушул деңгээлге жетишти да. Анан азыркы заманда деле баягы өзүм эле жакын арадагы тааныштарыман көрүп келе атам. Баягы машина, үйү жок. Ал сөзсүз эле нерсе эмес да, бирок баягы туруктуу жумушу бар. Ал туруктуу жумуш деле эмнеден келет? Ал билимден келет да. Билим алды, анан туруктуу жумуш тапты. Бирок ошол эле машинасы жок, үйү жок, бирок үй бүлөсү менен бактылуу, кичинекей үңкүр болсо да өзүм үйүм дейт, кичинекей квартирасы болсо дагы, өзүнүн үйү болбосо дагы мындай бактылуу жашагандар көп көрөм да. Анан азыр ар кимдин жашоосу ар кандай баарыңар эле бай болуп кеткиле деп тилейм баарыңарга эле. Бул жактан болсо, мисалы азыркы учурда 21-кылымда ажырашуу чынында аябай көп болуп жатат. Мурунку убакта мисалы именно кыргыздарда десем да болот, ажырашуу практически жок болчу экен да. Жок да. Азыр эмнегедир аябай көп. Мунун бардыгы бул биринчиден бул батыштын бизге болгон эмеси, влияниясы да.
мисалы биз болсо батыштын көрүп ошол мындай экен тиндей экен деп биздин азыркы жаштар ошо менен мисалы телефондон көрүп ошолдон телефондон тарбия алып калды да, мындай айткандачы. Телефондон тарбия алып калды. Кооз жашоо ошону элестетип, мисалы ал жакта башка, бул жакта башка, эки ситуация эки башка, бирок адамдар ошол нерсени элестетип алып атышат. Анан мындай визуально элестетип ошол нерсе менен жашап калып атат адамдарчы. Азыр кичинекей балдар телефон эле тарбиялап калды. Негизи тарбиядан дагы аябай көп нерсе чечилет да. Ата-эне жакшы тарбия берсе, аябай баласын. Бала дагы ошол тарбия менен чоңойот да. Анан экинчиден азыркы бизде жигиттерден көбүндө намыс деген, эркектик сыпат деген нерсе жок калды да. Мисалы эркектик болсо, мындай эркек болуп турса, астан өзүнүн эркектигин көрсөтүп намыскөй болсо, бул бардык жерде мисалы өзүн көргөзүп кете алат. Бардык жерде өзүн кандай десем, сөзүнө туруп, өзүнө жооп бере алат да эркектигинечи. Жана ошондой эле мындай сабыр бул бейиштин ачкычы дейт да. Сабырдуу болуш керек. Сөзсүз түрдөчү. Бизде сабыр жок азыркы жаштардачы. Жана ошондой эле уят деген нерсеге да биз көңүл бурушубуз керек да. Мисалы эмне уят, ошол нерсени карманып, өзүбүздү тартынып, мисалы биз азыркы жаштар өзүбүздү кармана албай эле көп нерсени сүйлөйүп, көп нерсени айтып, көп нерсени кылып дегендейчи. Ошол бардык нерсени мисалы карманып, намыс, жигиттер намыс болуп, кыздарыбыз уят болуп, анан сабырдуу болсок, менин оюмча бардыгы жакшы болот деген үмүттөмүн. Рахмат. Мен ойлойм, үй бүлөнүн бекемдеши бул бири-бирине болгон түшүнүү да, албетте. Мен деле мисалы ата-энем орто үй бүлөнүн кызымын. Эң негизгиси мындай ачка калган эмесмин, кийимим бүтүн. Жана бул жерде айтып атышпайбы, көбү акча чечет деген сыяктуучу. Эми көп болбосо дагы мындай бир 40%чы акча чечпейт. Мен ошол көпчүлүгүңүздүн оюңуздар сөзүн бир аз неметип атат. Түшүнүк болуш керек да, эң главныйчы. Анан баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Туура. Келиңиз. Карасам эле баарыңар акча менен сүйүүнү сакташ керек, үй менен машина деп атасыңар. Ойлонуп көрсөм, негизи сүйүүнү байлык, акча менен сактай албайбыз. Туугандар ошону бир билип алалы. Руслан байке айткандай, асамняк таамда жашап деле бири-бири менен ажырашып кетип атат. Кичинекей кепеде таамда жашагандар деле бактылуу жашап атат да негизи. Анан мен ойлойм, ушу жашоодон көрүп жүрөм да. Эки үй бүлө мисалы аял эркек иштеп жүрүп, мисалы аялы көбүрөөк акча табышы мүмкүн да жашоодо, үйүндө. Анан баягы эркектин уровени кичине ылдый түшүп кетет. Ошондо эркек баягы ызаланып жүрүп, буруш талаш болуш мүмкүн. Ошон үчүн эркектерге да айтарым, баягы ошо аял кишиден көбүрөөк таап, үстүндө жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Мен ошону айтып кетейин. Ошондо анан аял кишилерге да айтайын. Анан мен көп акча таап атам деп баягы жакшы көргөн жарын ылдый түшүрүп, ниски түшүрбөй, экөө ынтымакта акча канча, күйөөсү канча табат, сен канча табасың, экөө биримдикте ортого чогултуп, анан иш кылыш керек да. Ынтымак бул жерде, анан сабыр керек деп ойлойм. Ошол. Келиңиз. Мен бияктан кээ бирөөнү кошулсам, бирок бул айтурганга кошулбайт элем да. Ата-эне бүт баарын кылып бериш керек деп атпайбы? Негизи ата-эне бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө алып келди. Эмне деген эмгек бул, өстүрдү, чоңойтtu, окутту. Ошого чейин кылып берсин, андан кийин андан ары өзүң кылып кетишиң керек го деп ойлойм да. Азыркы жаштар негизи акылдуу азыркыларчы. Кылчулар кылып эле атат, ийгиликтерге жетип атат. Андан көрө ошол деңгээлге жетип, андан көрө ата-эненин сүйүнтүп батасын алсак эле ошол жетиштүү го. Тилек, дагы бир айта кетейинчи ушул жерден сенин сөзүң, ысык кезинде. Негизи сен туура сүйлөп атасың, айтыргандыкы да туура да. Анткени кээ бир ата-эне бар, балдарына билим бербей, мисалы 9-класстан кийин эле Москвага же чет жерлерге айдап ийгендер бар да, алар билим ала албай калат. Анан ошол жерден аксап, аяка барып дагы баягы каякта барсаң мамайдын өрү деген сөз бар кыргызда. Кыйналышат, кагылышат, ар кандай нерсе болот. Ошентип баягы жашоосу да өтүп кетет да. Ошон үчүн ата-энелерибиз чоңойтту бизди, бакты, бирок ошону дагы билимин берип, балдарын көтөргөнгө, баягы учуп кеткенге чейин да баягы колдоп коюш керек деп ойлойм. Кошумча алып кетсем болобу? Негизи баарыбыздын айтсам, баарыбыз өз алдынча туура айтып атат да. Эч кимдики туура эмес дебейм. Ар бири өзүнүн көз карашынча туура айтып атат. Мен айтырганды да туура түшүндүм, Тилекте да туура түшүндүм. Анткени кээ бирлердин ата-энеси эрте каза болуп деле андай мүмкүнчүлүк болбаган. Баары туура айтып атат да. Сонун теманы козгоп турбуз чынында. Жана дагы могу өзүм деле мен мурун сабырсыз болчумун да. Анын көп учурларда деле мен мынтип салдым го деп монда одолжение кылган учурум болду да. Ошо мен өзүм менен иштешкенге Чыңгыз Айтматов айтмакчы, адамга кыйын бул күн сайын адам болуу деген, бул өлөргө чейин биз
ар дайым жаңы нерсе үйрөнөбүз дейм да. Анткени мен өзүмдү мурда байкасам, азыр кайсыл лайфхак айткым келип атат да, просто эмне мени сабырдуураак кылды. Бүт нерсени биз адам үчүн, балам үчүн, ата-энем үчүн деп кылганда биз одолжение кылат экенбиз да. Кудай үчүн дегенде одолжение кетип калат экен. Мен күйөөм үчүн кылдым дегенде ал сени жакшылап ыраазы кылбаса же рахматын айтпай койсо, эмне мен аябай аракет кылсам рахматка да жарыбады деп аябай одолжение кылат экенбиз да. А эгер биз Кудай үчүн дегенде ошол одолжение автоматтык түрдө кетип калат экен. Ошого бүт нерсени Кудай үчүн жасайлы, ошондо баары Кудай деген кура калбайт демекчи. Рахмат. Ал эми биз дагы жыйынтыктасак болот. Чындыгында баарыңыздардын оюңуздарга кошулам. Ар бириңиздердин сөзүңүздөр баалуу дегендей. Бул жакта отурган физиологдук долбоонун каймактары. Алан бул жакта мен көбүнчө баягы Шайырбек мырзанын сөзүнө кошулгум келип атат да көбүрөөкчү. Анткени чындыгында биз эгерде 30 жыл мурда жашоого кайтып бара турган болсок, андан кийинки деле жашоого аны Нурлан мырза, Руслан мырза деле, мына кичине улуурактар биз деле көрүп калдык. Ошол убакта чындыгында бир үй бүлөдө 7 бир тууган, 8 бир тууган бар болчу да. Чындыгында ажырашуу деле жок болчу. Тем более ошол убакта мына продукту деген нерсе жок болчу да. Мына бизде бар көрүүчүлөр деле билет болчу, шакнан деп койчу эле го. Ар бирибизге бир нанды орто сындыртып, анан бир сындырымдан берчи да. Бирок ошондой ачарчылык убакта деле биздин эл оор кырдаалдан өттү, бирок ошондо ачарчы эми ажырашуу болгон жок да. А Шайырбек мырза айтып атат, азыр бизде токчулук деп атат, бирок бизде Шайырбек мырзанын да сөзү туура, токчулуктун айынан дагы ажырашуулар көп болушу мүмкүн да. Бул жакта мисалы Санжар мырза айтып атат. Мына ар бир сөздү ала келе турган болсок, Санжар мырза айтып атат, бизде баары жакшы, бирок биз башка жакты көрүп эле, телефондон кооз жашоону көрүп алып эле, өзүбүздүн жашообузга шүгүр келтирбей, башка жашоону эңсей бергендиктен дагы үй бүлөлөр эки жолго чыгып атат да чындыгында. Эми ар бир үй бүлө бул чоң мамлекет экен да, аны сактап калыш үчүн эми баягы биздин көрүүчүлөр деле кээ бир ар кандай айтышы мүмкүн. Балким кээ бир адамдын, эки жаш жубайлардын тагдырына Аллах таалам такыр байлык жазбайт да. Бирок жашоосуна береке берет, балалуу кылат, ынтымактуу жашатат. Ошол нерсени унутпаш керек да. Анан азыркы убакта биздин жаштардын катасы, биз мисалы 20 жашта болсок, бир 40 жаштагы кишинин тажрыйбасын алганды каалайбыз. 40 жаштагы кишинин ийгилигине батыраак жеткенди каалайбыз да. Демек азыркы убакта үй бүлөнү сактап калуу бул ачкачылык деле эмес экен да. Бири-бирибизди түшүнүү, колдоо, ошол эле убакта эркектин жигиттерибиз айтып атпайбы, Тилек мырза да, көп эркектер намысыбызды жоготуп койт. Бул сөз да туура. Эгерде эркек намысын жоготпосо, эркектин өзүнүн орду болсо, айымдын өзүнүн орду болсо деле үй бүлө сакталып келе берет экен да. Дагы бир сөздөр айтылат бул жакта, байлыкка деп атат. Мисалы, байлык бай болуп жашап деле ажырашып кетип атат да. Ошондо баардыгы эми баланс болуш керек экен. Бул жакта Мунарбек мырзанын да айтканы туура. Байлык бизге кереги жок деп да таппай койгон бул туура эмес да. Анткени бул күнүмдүк акча, машина, тамак ичүү, тойго барып катышуу, бунун баары бизге мындай орусча айтканда инструмент катары керек да. Колдонгонго инструмент катары керек. Ошондуктан баарыңыздардын сөзүңүздөр туура. Биз ошондо жыйынтыкка келе турган болсок, ар бирибиз үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Эми жашоодо ар бир адам ырыскысы берекеси бар да. Адам бул жашоодон өтүп кеткен сайын анын ырыскысы түгөнбөйт да. Ошол нерсени унутпашыбыз керек. Ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет го. Ошол мамлекетти сактап калганга биздин көрүүчүлөр менен, катышуучулар менен чоң аракетибизди кылалы, Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, Мунарбек менен Сайкалга токтолуп кете турган болсок, Мунарбек сиздин жооңуз ушунча алыстан таластан келип калыптыр. Макул эле дейсиз, жаман назданат го. Эми ушунча келип калды деп. Ай Мунарбек, биздин профессионал музыкант Эрлан Тогузбаев музыка черткенин унутуп калды окшойт. Бул эмнеси деп эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн негедир эң сонун талкуулар болду. Бүгүнкү эфир сиздерге жакты деген ойдобуз. Бүгүн биз сиздер менен коштошпойбуз. Ал эми бүгүнкү эфирдин соңунда биз келиңиз. Сиз оштон бери келгениз үчүн апамдын чайы, ал эми Таласка дагы апамдын чайын алып барсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биздин Шайырбек мырзага Бегимай айым келе турган болсо, жана ошондой эле Мунарбек мырзага Сайкал айым келип отурат. Экөөнү биз азыр эфирден сыртка узатып коелу кол чабуулар менен. Ал эми бир күн аралыгында, балким бир жума аралыгында кандай жыйынтыктар болот экенин көрөбүз. Физиологдук долбоору бул 100% реалити шоудон балким биздин жакын арада, жакынкы күндөрү
эфирден жакшынакай бир той көрүшүңүздөр мүмкүн. Ошондуктан анын баардыгын биз сиздерге айтпай, азыркы убакта баардыгын мындай божомолдоп туралы. Кудай буйрса, эртеңки чыгарылыштарда баардыгын ачыктап бергенге аракет кылабыз. Эртең 20:30-да сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Biz joluktuk milyondordun arasынан, ardap sezim tazasынан, başqachası